сабақ негізінен Тухфатул Атфал кітабынан болады. Тухфатул Атфал тажвид туралы жазылған кітап. Тажвид Құр'анға байланыштуу илим болгондуктан илимдердин эң бир шарафаттуусу болуп саналат. Тажвид бул кыскача айтканда Құр'ан окуганда Құр'андын акысын берип окуу. Ал бизге фарз кылынды. Кандай себеп менен, кандай далил менен десе, Аллах субханаху ва таала Құр'анда Астаиз билlah вараттилил Құр'ана тартила. Садақаллахул азим. Муззаммил сүресинде ушундай аят менен алып келинет. Құр'анды окуганда тартил менен окугун деп. Тартил маанисин дагы сахабалар Али ибн Аби Талиб, Аллах разы болсун, ошол заттан сурашканда ал айтты, тартил деген бул ма'рифатул вуқуф. Құр'анды окуп атканда токтой турган жерлерди айырмалап билүү. Токтоп жана баштай турган жерлерди айырмалап билүү ма'рифатул вуқуф. Анан экинчи бөлүгү тажвидул хуруф. Харфтарды өзүнүн ордунан чыгарып айырмалап созулмасыбы, башкасыбы ошонусу менен окуу бул тартил деп аталат деди. Демек ошол аятта бизге буйрук кылынып атат, Аллах таала бизге буйрук кылып атат, Кур'анды тартил менен окугун дегенде бизге тажвид менен окуу фарз кылынды. Анан фарз кадимкеле бөлүнөт, фарз айн болот, фарз кифая болот. Фарз кифая бул илми түрдө, илимий түрдө тажвидти өздөштүрүү бул фарз кифая болду. Аталыштарын, жөндөмүштөрүн билүү. Бирок Кур'ан окуп атканда толук колдонуу ал фарз айн болуп саналат. Тажвидте. Андан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис дагы бар. Иқраул Кур'ана кама уллимтумуху деген. Кур'анды окугула силерге кандай үйрөтүлгөндөй деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил алейхиссалам кандай үйрөткөн болсо, пайгамбарыбыз ошондой сахабаларга жеткирди. Алардан уланып бизге чынжыр аркылуу муун уланып келаткан сайын бизге ошол сүрөттө бизге жетип келатат. Демек ошондой окуу бизге фарз кылынды. Бул кыскача тажвидтин өзүндө токтолсок ошондой болду. Эми китепке. Китептин мукаддимасынан баштай беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaymanu huwal jamzuri. Бул жерде кечирими чексиз болгон, Гафур, кечиримдүү болгон заттын рахматынан үмүт кылган пенде айтып жатат дейт. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman, дайыма Аллах тааланын рахматынан үмүт кылган пенде ал Сулайман. Китептин эси Сулайман. Сулайман ибн Хусайн ибн Мухаммад ал-Джамзури. Сулайман ибн Хусайн ибн Мухаммад ал-Джамзури. Дауман Сулайману хувал Джамзури. Ал Джамзур деген жерден болот дейт. Джамзур деген айылдан, шаардан болот. Джамзур бул ошол Египет өлкөсүндө бир облуска тиешелүү шаар болуп саналат. Негизинен Джамзур бул Гарбия облусуна тиешелүү шаар болуп саналат. Ошол жердик Сулайман ибн Хусайн бизге китепти айтып берип атат. Китеп ыр түрүндө жазылган. Ыр тизмегинде. Бул бир эле тажвид китеп эмес, башка китептер дагы. Фик китептери бар, хадис китептери бар, улумул хадис китептери, нахви китептери бар, ыр түрүндө жазылган. Алардын бардыгы ошол талип илимге жеңил болсун, жаттап алсын, матын катары колдонуп жүрсүн деп булар бардыгы ыр түрүндө жазылган. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaymanu huwal jamzuri. Sulaymан ибн Хусайн бул 1160 жылдардын тегерегинде төрөлгөн. 1160 хижрат жылы эсеби менен. Китепти жазган жылы 1198 жылга туура келет. Демек 12-кылымга таандык китеп. Бул киши баштап анан Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Экинчи катарда Аллах таалага мактоо болсун. Musalliyan ala Muhammadin, пайгамбарыбыз Мухаммадка Аллах тааланын салат саламы болсун. Wa alihi анын урпагына, wa man tala жана ким пайгамбарыбызды сахабаларын ээрчиген болсо аларга дагы Аллах тааланын салат саламы болсун деп баштады. Wa ba'du
Ва ба'ду, яғни ва ба'дал хамди ва санаи ва салат. Аллах Таалаға мақтау айтылғандан кейін, пайғамбарымызға салават айтылғандан кейін, хаза назму лил муриди. Ан-назм, яғни ал-манзума. Өр тізмектері менен түзілген кітап. Бұл лил муриди, яғни ли талибил илм. Ли талибил илми, илім талап қылушы үшін арналып атады. Kitaptın özünde finnuni ve tanvini vel mududi. Kitap özü nun, tanvin, anan mudud, mattar, sozulmalar turasında özünü kamtıp ketedi. Kaysıyla kitap olmasın negizinin mukaddimasında al kitap turasında uç kayık kep kılıp bizge bayanda beredi. Bu kitapta oşonday. Mukaddimasında bizge bayanda vatat. Demek sükündü nun bulağı tanvin jana sozulmalar andan sırtkarıdağın sükündü mim hükümdörü mutacanisayn, mutakaribayn, mutamasilayn, şamsiya, kamariya oşolardı kamtıp kelgen kitap bolup sanıladı. Sammaytuhu İmam Süleyman aytып атат, Sammaytuhu бұл кітапты мен атап қойдым, би Тухфатил атфал. Тухфатил атфал деп атадым дейді. Тухфа белек деп мағына берсек, ал атфал жаш балдарға белек. Атфал жам'у тифлин. Тифл деген сөздің көптік түрі атфал болып атады. Демек жаш балдарға белек деп бұл кітапты мен атап қойдым дейді. Анан бұл кітаптың ошол ыр тизмегинде жазып, аға өзі қысқаша шарх берген. Ал шархында айтады, китепти атағандығы турасында сөз қылады. Эмне себептен Тухфатил атфал деп атадым дегенде, бұл киши имам өзүн дагы ошол кичипейилдик кылып, өзүн дагы айтат, мен сыяктуу жаңыдан бул илимге кадам таштагандар, же кайсы эле илимге кадам таштаган болсо, ал жаш бала сыяктуу болот дейт. Ошол себептен Тухфатил атфал деп атап койдум. Ал ан шайхина китепти мен устазымдан атадым дейді. Устазымдан риваят кылып силерге жеткирип атам. Ал устазым ал-Михи, Мих деген жерден болот дейді. Анан шархында айтып берет, ал устазымдын аты Нуруддин Али ибн Умар. Ал-Михи, Нуруддин Али ибн Умар. Бул киши 1139 жылы төрөлүп, хижрат жылы менен 1229 жылы кайтыш болгон деген риваят бар экен. 90 жыл жашаган, ошол 90 жылдык өмүрүн бүтүндөй Куранга арнаган шайх болгон деп. Ан шайхин ал-Михи зил камали. Мих деген дагы ошол бир жер, бир айыл, кыштактын аты. Ал дагы ошол азыркы күндө Танта шаарына, Гарбия облусуна байланыштуу Танта шаарынын жанындагы айылдардан болуп саналат. Бұл жерде негизи Сулейман ибн Хусайн китепти жазып алган киши. Анын устазынан жазып атат. Устазы Нуруддин Али ибн Умардан жазып атат, китепти риваят кылып айтып атат. Бул экөөсү тең Танта шаарында жашап, ошол жерде кайтыш болгон шайхтардан, аалымдардан болуп атат. Эмне себептен Танта? Танта деген Египет өлкөсүндө шаар бар. Ал шаар мурдатан эле кыраат менен, Куран менен белгилүү болгон шаар. Ошол себептен дагы Al-Azhar университети акыркы учурда ошол Танта шаарына өзүнүн кыраат жана Куран илимдери боюнча факультетин ошол тарапка ачкан. Анткени ал жер ошондой берекелүү, мурдатан ошол каарылар жер деген кыраат чыгарган, кыраат менен алектенген кызматын кылган, Куранын кызматын кылган шайхтар бүтүндөй ошол жерде чыгып, ошол жерде кызмат кылгандыктан ошол жерге ошондой факультет ачылган. Кудай насип кылып, тавфик, Аллах Тааланын тавфиги менен ошол факультет, ошол куллияны бүтүрүп келдик. Алхамдулилlah. Демек, бұл ошол устазымдан силерге жеткирип айтам, зил камали, менин устазым бир камалият ээси болгон деп атат. Камалият дегенде бул Аллах Таалага да таандык, инсанга да таандык сыпат. Камалият дегенде инсанга байланыштуу болгон ошол бир кулк мүнөз болобу, сыпат болобу, ошонун баардыгын өзүнө камтыган бир аалым болгон деп устазым айтып кетти. Arju bihi muqaddimanın axır qatarı arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Demek ben dua kılam deydi. Ümit kılam, dua kılam Allah Teala'ga kayırılıp bul bihazal kitap, yani menin kiçinekey kitapçam bul talip bilimlerge paydalı bolsun dep. Wal ajra wal qabula was thawaba. Jana Allah Teala'dan surap ketem ajrın, qabul bolusun, savabın da surap ketem deydi. Bul şayxtın duası, шайхтын берекеси ошол күндөн тартып китеп колдон колго өтүп колдонулуп келатат. Мындан сырткардан тажвид китеп өтө көп. Азыркы күндө өтө көп жазылган, ал ыр түрүндө кара сөз менен жазылган тажвидтер, ошонун ичинен кандайдыр бир себептер менен ушул тажвид китеби көп колдонуп келатат.
Бұл дагы ошол устаздын, шайхтын берекеси, дуасынын берекеси менен. Албетте бул дуа жалпылай бардыгыбызга кылынып атат. Аллах таалам кабыл кылсын, барыңыздарга пайдалуу кылсын. Ошентип мукаддима аягына чыкты. Бул жерде вал ажра вал кабула ва саваба дегенде арт жактан киреле. Киреле. Ажр, кабул, савап деген сөздөр айтылды. Алымдар ажр менен савапты бир мааниде дешкендер да бар, кээ бирлер бөлөт. Ажр дегени бул сенин кылган амалыңдын акысы. Савап дегени ошол амалыңа Аллах Тааланын артыкча кылып берген бир жакшылыгы бул савап болуп айтылат деп. Эми тажвидтин өзүндө линну ахкамун нун сакина ва танвин, сүкүндүү нун жана танвиндин өкүмдөрүнө өтөбүз. Эң биринчи сүкүндүү нун деген эмне, ошого токтолуп алабыз. Линнуни ин таскун ва литтанвини. Линнуни ин таскун ва литтанвини. Эгерде нун сүкүндүү болуп келсе дейт. Нун качан сүкүндүү болуп келсе, демек аракетсиз нун, кыргызчасы. Аракетсиз нун. Аракетсиз нун, сүкүндүү нун калиманын 3 түрүндө тең келе берет. Феилде да келет, исимде да келет, харфта да келе берет. Калиманын ортосунда да келет, аягында да келе берет. Сүкүндүү нун. Эми танвинге келсек, танвин деген эмне? Танвин деген ан, ин, ун деп билебиз. Же эки фатха, эки касра, эки дамма деп билебиз. Танвин бул нунун сакинатун заидатун, ашыкча келген, калиманын акырындагы ашыкча келген нун. Талхaqu fi akhiril ismi faqat. Исимдин акырында гана келет. Калиманын 3 түрү болсо, феил, исим, харф болсо, ошонун исиминде гана келет. Феил менен харфка тиешеси жок. Танвиндин. Анан калиманын акырында гана келет. Ортосунда келбейт танвин. Линнуни ин таскуну литтанвини, сүкүндүү нун жана танвиндин арбау ахкамин, 4 өкүмү бар дейт. 4 өкүмү бар. Изхар, идгам, иqlab, ихфа. Бардыгыбыз эле билебиз аны. Негизинен 5 өкүмү бар. Негизинен сүкүндүү нун менен танвиндин 5 өкүмү бар. Идгам 2ге бөлүнөт. Бул жерде бул шайхтын айтканы боюнча 4 деп атат, бирок ичинде 2ге бөлүп анан өтүп кетет. Арбау ахкамин фахуз табиини. Сен ошондой эле аны кабыл алгын, үйрөнгүн, табиини мен ансага баяндап ачыктап берем дейт. Фал аввалул изхару qabla ahrufi. Биринчиси изхар. Изхар өзү аты айтып тургандай эле ачык окуу. Качан сүкүндүү нун жана танвин ошол тамгаларга жолуккан учурда ачык билдирип окуйбуз. Фал аввалул изхару qabla ahrufi lil halqi 60 rutibat fal ta'rifi. Бул жерде лил халqi 60 деп окусак дагы жайыз, 60 деп окусак дагы жайыз. Экөө тең болот. Ушундай кээ бир калималарды, аракеттерди айтып кетем, ошолорду эске алып, мен өзүмдүн жаттап, өзүмдүн бере турган, өзүм алган риваятта гана эме кылам. Ошол риваяттарды айтып кетем. Ошону эске алып жазып коесуздар. Лил халqi 60 rutibat fal ta'rifi. Демек, халqи тамгалар. Тамакка тиешелүү болгон 6 тамга бар дейт. Rutibat, алар тартиби менен алып келинди. Fal ta'rifi, сен аларды ачык билип, үйрөнүп алууң үчүн дейт. Тартиби менен дегенде кийинки астыңкы төмөнкү ырда ошол тартиби менен алып келет. Хамзун фахаун сумма айнун хау мухмалатани сумма гайнун хау. 6 тамга. Хамза ха, айн ха, гайн ха тамгалары. Биз билебиз, бул 6 тамга хуруфул халqi, халqi тамгалар, тамакка тиешелүү тамга. Тамактан башка тамгалар чыкпайт. Ушул 6 гана тамга чыгат. Эң биринчи aqsal halq. Aqsa al halq. Халктын эң өйдөңкү тарабы, ал көкүрөк тарапка жакын тарабынан хамза менен ха чыгат. Хамза тамгасы менен ха чыгат. Сиз бир тамганы чыгаруу үчүн сөзсүз ал тамгага сүкүндү берип туруп, андан мурдакы тамга бир тамганы алып келип, харфты ага аракет берсеңиз, тамга так өзүнүн ордунан чыгат. Мисалы, хамза сүкүн кылдык. Алдына бир та бериңиз. Та
deseniz oşol жерден mahrajı oşol jer болады. Ta desek ta je bah bih desek al ha'nın çıkkan ordu болады. Бұл birinci çıkkan ordu. Aqsal halq tamaqtın en öydönkü tarabı dedik. Andan keyin wasatul halq tamaqtın ortasından çığa turgan tamgalar ayn menen ha. Ayn ha tamgalары. Ekönün mahrajı çıkkan ordu bir. Summa gaynun kha'u andan keyin gayn ha tamgalары çıgat. Бұл tamaqtın en akırkı adinal halq tamaqtın en tömönkü tarabı al bizdin erinler tarapka jakın tarabынан gayn menen ha çıgat. Ошентип 6 tamga hamza ha, ayn ha, gayn ha oldu. Birinci hamzanın özünün misalına toktala turgan bolsok, yan au na misalı. Hazır biz tamaktı 3'e böldük. Tamaktın 3'e böldük. Hamza ha, ayn ha, gayn ha dedik. Hamza ha aqsa tamaktın öydönkü tarafı oldu. Anan ayn menen ha wasatul halq tamaktın ortasından çığa turgan boldu. Gayn menen ha adna tömönkü tarafından çıktı. Adnal halq. Bular bardığı huruful halqi boldu. Tamakat yeşelü tamgalar boldu. Misalı hamza ha bir kelimeden misal kelet dedik. Sükundu nun menen hamza. Yan avna desek. Yan avna. Sükundu nun hamza menen geldi. Demek biz bu жерде sükundu nundu açık izhar kılıp okuyubuz. Oşonda ele min hum desek. Min hum ha menen dagın geldi. Tanvin menen alıp kelebiz. Cennetin alfafa. Cennetin alfafa. Jurufin jurufin har. Jurufin har. Degenimizde de tanvin haga jolup otadı. Bularda bizdin maksat sükundu nundu açık kılıp okul boldu. Sükundu nun kaçan uşul tamgalarga hamza haga jolukanda anda açık okuyubuz degende izhar kılabız degende dagın bir top nerselerdi eske alabız. Bul jerde tanvin je sükundu nun al jerde biz kelgen sükundu nundu je tanvindi kalkala kılbayбыз, kıymıldatpayбыз. Yan avna degende misalı yan avna desek al kata bolup kaladı. İzhar oşol nerseni de özüne kamtıp otadı. Ekinçiden yan avna dep nunga basım berip gunna da kılbayбыз. Yan avna je jurufin har cennetin alfafa dep da baspayбыз. Al jerde gunna da jok, kalkala da jok. Anan üçüncü bir kata yan avna kılıp ortonu bölüp sakta da kılbayбыз. Uşul izhar degende uşul 3 türdü dagın 3 türdü katany özüne kamtıp eske alabыз. Birinçiden kıymıldatpayбыз. Yan avna minhum degenimizde minhum nun kıymıldabaş gerek. Ekinçiden minhum gunna bolboş gerek. Üçüncüden minhum kılıp kalimanı ortasından bölüp dagın okumayбыз. Al da bolbay kaldı. Uşol 3 türdü. Bular oşol izhar özüne kamtıp otadı bularda. Emi ayn menen haga misal. Ayn ha. Misalı sıratallezine en'amte desek. En'amte. En'amte aleyhim degenimizde. En'amte. En'amte. Köwnese bizden okuganımızda en'amte. Je en'amte dep ötөбүз. Oşolar to'g'ri emas. Siz sükundu nundu açık bildirdiniz mi? Boldu andan keyinki tamgaga ötüp keteberiңiz. Ha. Yanhituna desek. Yanhituna. Burada da bir kelimanın içinde kelip otadı. Tanvin menen kelse misalı gafurun halim. Gafurun halim desek. Tanvin damma gafurun halim. Ayn ha gayn ha. Gaynga. Bir kelimada kelet. Bir ele jerde kelet al. Gayn menen sükundunun bir ele kelimada bir ele jerde kelet al. Fasayun giduna kelimasi. Fasayun giduna. Fasayun giduna. Sükundunun gaynga jolup otadı. İzhar kılabız.
Анан хага. Munkhaniqa desek bir kelimede kelip. Munkhaniqatin деген өзде. Мұнда да сүкіндуінің хаға жолы отады. Бұлардың бардығында жана қайтқанымыздай ғунна, сакта, жана қалқала еске алынып, аларды атқармай, алардан сыртқары оқығанға әрекет қылышуымыз керек. Бұл жерде biz izhar qiluvda, izhar tamgalarında, azırkı sükunduğunun menen tanıyan alarga joluqqanda izhar qiluvunun özünün bir dağın sebepleri var. Sükunduğunun çıkkan ordu, бұл tilden uçuna, tarafı lisan, tangday menen baylanışkan jer. An desek. Al эми қалған азыркы айтып отқан izhar tamgalarыбыз, бұлар бардығы халқи tamgalar болып отады. Екеуінің ортасында табаудул махраж bir-birinden өте алыс жайгашкан. Ошол себептен бизге изхар кылып окуу бул жерде бизге ылайыктуу, жеңил болуп атат. Экинчи өкүмгө өтөбүз. Ва thani idghamun bi sittatin atat. Экинчи өкүм бул идгам. Идгам деген өзде кыргызча келген сүкүндүүнүн жана танвинди андан кийинки идгам тамаларына жолуккан учурда киргизип окуу. Идгам ошондой. Биситтатин атат. Ал 6 харф менен келет дейт. Демек изхар тамгалары 6, идгам тамгалары дагы 6. Фи ярмулуна тамгаларында. Ярмалун эмес, ярмулуна. Рамала ярмулу. Насара янсуру бабынан келет. Рамала ярмулуна этиши. Айндахум qad sabatat. Бұл ушул 6 тамга бекемделип, ачыкталып, белгилүү болгону идгам тамгалар ушул 6. Я, ра, мим, лам, вау, нун. Лакиннаха 10-нчы катарда айтып атат. Лакиннаха бирок дейт. Qismani qismun yudgama. Идгам 2 бөлүктөн турат. Жана айтып өткөнүбүздөй эле идгам би гунна болот, идгам би гойри гунна болот. Гуннасыз идгам, гунналуу идгам болуп келет. Qismun биринчи бөлүкчөсү бул юдгама идгам кылынат фихи би гуннатин, гунна менен биргеликте. Гунна деген эмне? Гунна деген саутун лазизун яхруджу минал хайшум. Саутун лазизун мураккабун мин жисмин нуни вал мим. Яхруджу минал хайшум. Хайшумдан чыга турган бир үн. Ага тилдин эч кандай тиешеси жок гуннага. Ал хайшум тамгасы. Сыпат хайшумга эгедер бул. Фихи би гуннатин биянму улима. Демек янму тамгалар ошол гунналуу идгамдын тамгалары болуп саналат дейт. Я, нун, мим, вау. Ямну деп жаттаганбыз, көбүнчө бардыгыбыз эле ямну деп жаттаганбыз, бирок китепте янму нун биринчи айтылат. Улима ушулар белгилүү болгон дейт. Янму тамгалары. Янму тамгаларына мисал алып келебиз. Демек биринчи эле я. Faman ya'mal desek. Faman ya'mal. Sükunduğunun yağa jolu otat. Faman ya'mal. Ошол келген сүкүндүүнүндү яга киргизип, бир гана яны шадда авалда окуйбуз. Бул жерде бир сыпат, ашыкча сыпат бар. Ал кандай сыпат эле? Гунна деген сыпат ашыкча. Гуннанын өлчөмү бар. Миqdarul гунна. Miqdar al-gunna var. Gunnanın ölçümü harekatan. Ce harekatayn. Eki hareket. Harekatayni. Eki hareket. Haraka degen emne dese tecvid alimler aytат, haraka degen qabdul yad aw bastuhu deydi. Koldu bir jumup qayradan açуу bul eki hareket. Qabdul yad haraka aw bastuhu harakatayn. Ошону менен эки hareket болот. Hareket ушинтип өлчөгөн. Ар кимис ар кандай өлчөгөн. Демек бир hareket кыймыл, эки кыймыл кошулганда ал harakatayn болот. Гунна эске түйүп коюңуз, кайсы жерде гунна бар десе, анда сөзсүз эки hareket өлчөмүндө кармайсыз. Бул жерде да ошондой. Faman ya'mal. Сүкүндүүнүн яга кирип атат. Ошону менен бирге ал жерде биз гуннаны сакташыбыз керек болуп атат. Faman ya'mal. Анан кийин янму нунга мисал.
Min nur desek. Min nur. Ondan сақтайбыз. Бұл сүкінді үнін, әрекетті үнінға жолығып атады. Бұл жерде мен тарафил мислайын. Мислайын өкімді дағын келіп кетеді. Min nur сүкінді оқшаш тамға, өзіге оқшаш тамғаға жолығып атады. Ошондай эле сүкінді үнін мимге жолығады. Min ma десек. Сүкінді үнін мимге жолығып атады. Min ma. Бұл учурда дагы сүкүндүү нунну мимге толук киргизебиз. Мутажанисайн болуп саналат. Жынысташ тамгалар бири-бирине жолугуп атат. Мимма. Онна эки аракет өлчөмүндө кармалат дедик. So wow. Min wal десек. Min wal. Min wal. Онна сөз кармалуу бул жерде важип болуп атат. Төрт тамгаға ошондой биз бирден мисал алып келдик. Ал танвин менен дагы келе берет мисалдар. Калиманын акырында бир танвин келип, анын кийинки калимада ушул тамгалар келип, ошолор менен жолукканда дагы айтылып берет. Мисалы гишаватун ва лахум. Демек булар идгам бигунна. Гунналуу идгам тамгалары ушулар болду. Эми илля иза кана бикилматин фала. 11-ci қатар. İlla izâ kâna bi kilmetin fela tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Biroq deydi. Qachon? Al-mudgham wal mudghamu fih. İdgham bola turgan tamga. İdgham bolup kire turgan tamga. Andan idgham qılına turgan tamga ekөөsü bi kilmetin bir kalimada kelip qalsa. Kilme kalima degen manide. O matında kilmetinde biret. Bir kalmatin degende жерler var. Bir kilmatin deb jаттайбыз. Kasril ka, kafты kasra qilib, bir kasril kaf. Bir kilmatin bir kalimada kelip qalsaçı. Azırkı tamgalar menen, gunda tamgalar menen bir kalimanın içinde kelip qalsaçı. Qanday misалы? Desek ka dunya. Dunya kalimасы deydi. Dunya sükündü nun ya menen kelip atat. Bir kalimanın içinde kelip kaldı. Demek sükündünün menen ya sükündünün menen wow. Je sükündünün menen nunga mimge jolukkanda şart bolup atat, iki kalimada keliş gerek. Bir kalimada kelse al istisna bolup atat, andan çıkarılıp atat. Dünya jana sinwan. Bul jerde uşul ekөөsүн gana aytıp ketти. Anan dagы buga dagы iki kalima koşulat. Qinwan, anan bunyan. Bunyan. 4 kalima öz negizi. 4 kalima. Dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Bulardı biz izhar qılıp gana okuyubuz. Bul jerde hech qanday bir-birine idgam qılınmaydı. Misalı sinwan degen üzde sükündünün wawga jolup atat. Qinwan degen üzde dagın, bunyan degen üzde da sükündünün yaga jolup atat. Üstündögü erejege baş yibeyt bul kalimalar. Üstündögü ereje başka, bul başka bolup atat. 4 kalima. Bunu qarlar ne dep atap koydu? İzhar al-mutlaq. İzharul mutlaq dep atadı. Janaqı birinci ötken temamızda izhar halqi ele. İzhar halqi. Tamaqa teşellü tamgalar bolgonduktan anı izhar halqi degenmiz. Bul izharul mutlaq. İzharul mutlaq degeni qanday dese, izharul mutlaq bul bizge rivayatan uşintip jetken. 4 kalimada açık sükündü nundu açık bildirip oku bizge uşunday rivayatan jetkendikten izharul mutlaq dep atalat. Özü negizi uşul 4 gana kalima kelet. 4 ele kalima kelet sükündü nun idgam tamgalarına jolukkan bir kalimada kelgenderi. Andan sırtkarı kebirler bul jerge unwan degen kalimani da qo'shib qo'yadi. Bul dagı izhar bog'lab o'qiladi deb unwan. Biroq unwan kalimasi Qur'onda kelmaydi. Tiyeshesiz kalima. İlla iza kana bi kilmatin fala tudghim. Bizge nahi bolup atat. Demek idgam qılbagın. Dunya, sinwan kalimalarının okuluşunda deydi. Ve thani idgamun bi gayri gunnah. İkinci hüküm idgam bi gayri gunnah, gunnasız idgam. Alar fil lami ve ra. Lam jana ra tamgalarında. Sükündünün jana tanwin lam jana ra tamgalarına jolukkan uçurda
аны біз eç qanday gunnasız qilib o'qiymiz. Misali fillami varra min rabbihim desek. Min rabbihim. Sükunduğunun roğa jolup atadi. Bu жерде biz sükunduğunun roğa jolukkandan idgam kılabız. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Oşonda ele sükunduğunun lamga joluksa. Milladun hu degende. Milladun hu. Milladun. Biz özümüzdün ökümge başlayıp sükunduğunundu lamga roğa idgam kıldık. Biroq hech qanday gunna qilmaymiz. Mir rabbihim, mir rabbihim, milladunhu deb o'tirib. Antkani bu bizdin qiraatda, bizdin rivoyatda bu yerda hech qanday gunna hukmi talab qilinmaydi. Biroq boshqa qiraatlarda bor. Boshqa qiraatda bu yerda qadimgiday milladunhu, mir rabbihim deb gunna qilinadi. Emne sebepten bu yerda gunna qilinadi degende biz aytganmiz. Bu yerda o'zi negizi gunnalуу idgamda dele sükündü nundun sükundu mim. Mim menen nundun özünün tabiatında gunna var. Anı biz gunnasız ayta albaymiz. Ma desek dele, mi desek dele, an, in, im, am deb ayta turgan bolsok bardыгында gunna saqtalат ayerде. Kandaydır bir al murunga baylanıştуу tamga болгондуктан ал жерде сөзсүз gunna var. Ошол gunnаны сактап biz yaga idgam kıldık, kirgizdik. Бирок nundu eski alıp bul жерде biz gunnаны saqtap atабыз. Faman ya'mal degenimizde sükündü nun bar ekendigin bildirip al жерде biz gunna kılıp atабыз. Cemi'val degenimizde. Bирок ro menen lamga jolukkanda al толук kirip ketти. Demek bunu biz ro menen lamga jolukkandan biz idgam kamil deybiz. Толук idgam. Al жерде hech qanday gunna jok. Keyingi tamgaga толук menen almaşıp ketти. Yanmu tamgalarında kelgen sükündü nundun ökümü sıfatı saqtalgandықтан bular idgam naqs болып kaldı. Kemçiliktүү idgam болып kaldı bularda. Kemçiliktүү idgam saqtalып kaldı. Emi bu жерде эмне себептен biz sükündü nundu yaga kirgizip idgam menen okuyubuz. Anda sebebi var. Faman ya'mal. Birinci sükündü nundun özün aytıp turup anan yan aytыңыз. Faman ya'mal. Tilge qanday oğru keledi. Je min wal deb aytыңыз. Min wal. Je bolsa min ma sükündüğünü bildirip aytsanız biraz kulfat, kıyınçılık payda болады. Kur'an okuda андай kıyınçılıklar bolboş gerek. Kur'an okuda hech qanday kıyınçılık bolboş gerek. Antkeni Kur'anda Allah Taala Kur'andın özünde aytып atат. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri. Kur'an'da biz zikir kılıuңар üçün jеңил kılıp düşürdük. Al jеңилдиги Arapqa, ajamga qarabайды. Allah Taala bütünдөй Peygamberimizin ümmetine Kur'an'da jеңил kıldı, zikir kılıuңар üçün. Zikirdin çegi yok. Zikirde Allah Taala Kur'an'da ne deydi? Ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran kathira. Zikirde günü tünü. Qaysı vaqtda olsa zikirden tiliңерди üzbөгүлө deydi. Kur'an bu zikirdin en afzali deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde keladi. Afdalul azkar tilavatul Kur'an. Demek bu tilibizge oşondoy jеңил boluş gerek. Tiligibizge jеңил boluş. Faman ya'mal deb nundu bildirge qarap aytkanга karaganda faman ya'mal deb aytkanыбыз bizge jеңил keladi. Min wal degen karaganda minma degende mimma. Bunun ele min rabbihim. Min rabbihim. Köp okusanız sizge al kıyınçılık tuzat. Mir rabbihim al jеңил. Milladunhu al da bizdin tilibizge jеңил bolup keledi. Oşol sebepten bunun bardığı oşol hikmati bizdin tilibizge jеңил bolusu üçün. Ve thani idgamun bi gayri gunnah. İkinci hüküm bu idgam gunnasız idgam dedik. Fil lami ve ra. Lam jana ra tamgalarında. Thumma karrirannah. Bu жерде karrirannah degen kalima geldi. Feil amr. Nunu tavkidi sakila menen kelip atat. Sözsüz takrir degen sıfatты saqtagın dep atat. Takrir mastarı. Karrirannah'tın mastarı takrir. Takrir degen sıfat var. Negizi ar bir harftın özünün sıfatları var. Sifatul huruf. Bir harfta 5'ten 4'ten 7'ge çeyin sıfatları болады. Ro da oşondoy sıfatlarga Ro'nun bir sıfatı takrir degen sıfatı var. Ro'da. Takrir. Takrir sıfatı irtiad
irtiad taraful lisan. Tilдің uçunun qıymıldosu. Indan nutqi bihi ra'ны айтқан uçuruzda tilдің uçunun qaytalanуысы дейді. Ансыз біз ra'ны айта албайбыз. Ra тамғасы бұл ошол sıfatты сақтамайынша айтылмайды. Ар-ра десек, же жөн эле ра десек, же сүкүндүү кылып туруп айтсак деле фар-жи'i, фар-жи'i. Вар-руху. Кайсы гана ронун кандай түрүн айтпаңыз, кандай аракет менен келбесин, ал жерде тил таңдайдан артка карай кайталанат. Аны иртиаду тарафил лисан дейт. Тилдин титирөөсү. Ра тамгасын айткан учурда. Сумма андан кийин кариронна ошол такрир сыпатын сактап айткан ра тамгасын дейт. Бирок такрир сыпатынын өзүнүн өлчөмү бар, чеги бар. Такрир сыпаты андан ашып кетсе ар-ра, ар, шарри, шарри, ар-рахман. Бул туура эмес. Тилди өтө таңдайга катуу айма кылып туруп, анан кийин катуу кайталап жибериш ал туура эмес. Ошон үчүн кээ-бир алымдар такрир сыпатын рона айтып атканда, такрир сыпатыны бекитип, такрир сыпатын жашырып, анан кийин роны айткын дейт. Ар-рахман, ар-рахман десек, ар-ра, ар-рахман деп айтуу туура эмес болуп калат дейт. Бул такрир болуп калат дейт. Түшүндүңүзбү? Üçüncü öküm. Sükundunun jana tanwinden üçüncü ökümü bul al-iqlab. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. إقلاب. إقلاب almaştırуу. Almaştırуу деген кандай десе sükundunun менен tanwin ba harfına жолуккан учурда мимен мимге алмаштырабыз. Биғуннатин гунна сыпатын сактоо менен бирге маал ихфа жана жашыруу менен бирге дейт. Ихфа жашыруу. Негизи иqlab бул үчүнчү сыпат болуп атат. Муну кээ бир алымдар ихфага кошот дагы идгам, изхар, идгам анан ихфа деп үчөө эле кылып коёт. Эмнеге дегенде бул жерде бизде сүкүндүү нун бага жолуп атат. Өзү иqlab тамгасы бирөө эле. Харфул ба. Ал мисалы мим ба'ди десек. Жеңил мисал. Мим ба'ди. Сүкүндүү нун бага жолуп атат. Биздин бул жерде эң биринчи кыла турган жумушубуз эмне? Сүкүндүү нунду мимге иqlab кылуу, алмаштыруу. Сүкүндүү нунду мимге алмаштырабыз. Биринчи иш. Экинчиси бул жерде биз эмнени сактайбыз? Гуннаны сактайбыз. Андан кийинки ишибиз не кылабыз? Ихфа. Бага жашырабыз. Анткени сүкүндүү мим менен ба, яны мим менен банын чыккан орду бири-бирин жакын, окшош болгондуктан биз ошол себептен анан бага мимди жашырып атабыз. Мим ба'ди. Сүкүндүү нунду мимге алмаштырып албасак болбойт ал жерде. Анткени бага келип атабыз да. Мин ба'ди дей албайбыз. Мим биринчи сүкүндүү нунду мимге толук алмаштырдык. Ал иqlab. Андан кийин ал жерде биз гунна сактадык эки аракет. Мим эки аракет өлчөмүндө. Андан кийин бага, банын махражына мимди жашырып окуйбуз. Демек 3 амал менен бул өкүм ишке ашат. Мим ба'ди. Мим ба'ди. Бул иqlab деп аталат бул өкүм. Әмбихум, әмбурика, сәми'ун басир дегенімізде. Бірақ бұл учурда дагы биз етият боло турган нерсе бар дейт. Каззу шафатайн деген бар. Мим дагын, ба дагын эринге тиешелүү болгондуктан бул жерде биз эринди өтө бекем катуу жумуп албайбыз дейт. Мим ба'ди деп. Жумшак гана өзүнүн гана чегинде мим ба'ди, мим ба'ди. Гунна сөзсүз сакталуу бул жерде важип амалдардан болуп саналат. Валлаху таала а'лам. Бүгүнкү сабагыбыз ушул жерден токтойт буюрса. Өмүрүңүздөрдү берекелүү кылсын, Аллах таалам пайдалуу илим берсин, жараткан Аллах таалам бүгүнкү сабагыбыздын урматына ушул Туркия жана Сирия шаарындагы өлкөлөрүндө болуп аткан кырсыктарда Аллах таалам мусулман бир туугандарыбызга жеңил кылсын. Аллах таалам сабыр берсин. Аллахым өзү жар болсун. Ва салли ва саллим ала хайри хилқихи Мухаммади ва ала алихи ажмаин би рахматика.